Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы, экинчи чейрек, биринчи сабак, 8-класс. Биздин бүгүнкү сабактын темасы проекция жана проекциялоо. Сабактын максаты: бүгүнкү сабакта проекция жана проекциялоо жөнүндө түшүнүк алабыз. Проекциялоо боюнча көнүгүүлөрдү аткарабыз. Чийме куралдары менен иштөө ыкмаларын өркүндөтөбүз. Ошондой эле проекциялоо аркылуу тактыкка, тездикке, сапаттуу жумуш аткарууга тарбия алабыз. Урматтуу окуучулар, сабактын башында мен силерге проекциялоо жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Нерселердин чиймелердеги сүрөттөлүштөрү мамлекеттик стандарттын эрежелерине ылайык тек бурчтуу проекциялоо ыкмасы боюнча аткарылат. Нерсенин проекциясын түзүү процесси проекциялоо деп аталат. Проекциялар кантип алынат? Мындай мисал карайлы. Мейкиндиктен каалагандай А чекитин жана кандайдыр бир H тегиздигин алабыз. H тегиздигин белгилүү бир А чекитинде кесип өкүлдөй кылып, А чекити аркылуу түз сызык жүргүзөбүз. Мында А чекити чоң А чекитинин проекциясы болот. Проекция пайда болгон тегиздик проекциялар тегиздиги деп аталат. Чоң А жана кичине А түз сызыгы проекциялоочу шоула деп аталат. Анын жардамы менен А чекити H тегиздигине проекцияланат. Ушул көрсөтүлгөн ыкма боюнча каалагандай мейкиндик фигуранын бардык чекиттеринин проекцияларын түзүүгө болот. Урматтуу окуучулар, демек биз ушул проекциялоо менен иштегенде мындан ары нерседен алынган чекиттерди баш тамгалар менен, ал эми алардын проекцияларын кичине тамгалар менен белгилейбиз. Мисалы, А чекитинин берилген H тегизиндеги проекциясы чоң А жана кичинекей А проекциялоочу шоула менен проекциялар тегиздигинин кесилишинин натыйжасы келген А чекити болот. Проекциялар жөнүндө элести нерселердин көлөкөлөрүн карап туруп алууга болот. Мисалы, призманын зындан жасалган моделин алып көрөлү. Ушул модельди күн нурлары менен жарыктандырганда анын көлөкөсү дубалга түшөт. Ушундайча пайда болгон көлөкөнү ошол нерсенин проекциясы үчүн кабыл алууга болот. Проекция деген латын сөзү. Кыргыз тилине которгондо ал алга карай ыргытуу, ыргытып салуу дегенди билдирет. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен проекциялоонун түрлөрүнө токтолуп өтөлү. Алар борбордук жана параллель проекциялоо, кыйгач бурчтуу проекциялоо, тик бурчтуу проекциялоо болуп бөлүнөт. Эгер нерсенин проекциясын түзө турган проекциялоочу шоулалар бир чекиттен чыкса, анда проекциялоо борбордук проекциялоо деп аталат. Нур чыккан чекит проекциялоонун борбору деп аталат. Бул учурда пайда болгон проекция борбордук проекция деп аталат. Параллель проекциялоодо бардык шоулалар проекциялар тегиздигине бирдей бурч менен түшөт. Силер көрүп турган 41-сүрөттөгү проекциялоо бул кыйгач бурчтуу проекциялоо деп аталат. Проекциялоочу шоулалар проекциялар тегиздигине перпендикуляр болгон учурда, башкача айтканда, ал тегиздик менен 90 градустук бурч түзгөн учурда проекциялоо тик бурчтуу деп аталат. Силер бул тик бурчтуу проекциялоону 42-сүрөттө көрүп турасыңар. Мында пайда болгон проекция тик бурчтуу деп аталат. Тик бурчтуу проекциялоо чиймелерде сүрөттөлүштөрдү. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн силер менен проекция жана проекциялоо жөнүндө тема өттүк. Кыскача түшүнүк алдык, мисалдарды иштедик. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн ушул проекция жана проекциялоо жөнүндө окуп келесиңер. Өзүңөр каалаган бир буюмдун проекциясын кагаз бетине түшүрүп, мага жибересиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.